Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жабылыш аземи өтөт. Ачылыш аземине бир эмес 3 мамлекеттин башчылары, эртеси дагы 2 мамлекет башчылары келип, ачылыш аземи менен түрк тилдүү элдердин мамлекет башчыларынын саммити жогорку деңгээлде өттү. Ички иштер министрлиги саммит учурунда эч кандай кырсык-кыбыр, чукул кырдаал болбогондугун билдирген менен учурда ак үй менен көк үйдүн ичи тынч эмес дейт. Ички иштер министри, республикалык ГАИнин чоңу уюштуруу иштерине жоопкер вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Турузбек Коеналиев баш болгон бир топ чиновниктер кызматтан ана-мына кол жуйт деп тургандыгын эшиттик. Көрсө, ак үй менен көк үйдүн ичи тополоңго түшүп жатканына себеп кадырлуу конок Түркия президенти Режеп Тайып Эрдогандын Тамчыдагы аэропортто аялын 1,5 саат күтүп калгандыгы себеп экен. Түрк президентинин аялы Кыргызстандын хан айым менен Эрчише кырчындагы кызыктуу көрмөккө барып, ал жактагы көчмөндөрдүн жашоосуна таңыркап бүткөн соң кайта маал болуп, жолго чыкканда кашайып Капчыгайдын жолу машина тыгынына толуп калган. Ал эми Режеп Тайып Эрдоган ал маалда аэропортко барып самолетуна отурган экен. Түрк президентинин оюна 1,5 сааттын ичинде эмне деген ойлор келди ким билсин. Жер тың шаары маамыттардын айтуусунда Эрдоганга Кыргызстанда иштеп кеткен жардамчысынын бирөө кыргыздарда тойдо кишини катып калмай салты бар. Акча берип чыгарып алышат. Мүмкүн ошентип жатышкандыр деп айтып ийген экен. Эрдоган чөнтөгүн сыйпалап жатканда түрк канайымы чарчаң кабалда кирип келиптир. Кыялы чатак Тайып Эрдоган башка бирөө болсо артымдан барат деп таштап салып кете бермек деңизчи, бирок аялын кантип таштап кетсин? 1,5 саат күтүптүр кайраң киши. Алдын ала жолду тазалап түрк канайымынын өтүшүнө шарт түзбөй, Эрдоганды 1,5 саат акыйтып күттүрүп койгон жетекчилер өлкө жетекчисинен катуу уруш жеди дейт. Эми бул чуулгандуу окуядан кийин вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, ички иштер министри Кашкар Жунушалиев, республикалык ГАИнин чоңу Канат Жумагазиев, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Турузбек Коеналиевдин үстүнөн кара булут айланып турган учур экен. Эми бул жетекчилер чын эле кызматтан алынабы же тойдо кыз жоголот, экинчи антпегиле деп иштерин уланта береби? Бүгүн эртең белгилүү болот.